Анджелина Джоли дүйнө лидерлерин Газадагы согушка айыптады. Голливуд жылдызы актриса Бириккен Улуттар уюмунун мурдагы ыктыярчы элчиси Анджелина Джоли Израилдин Газадагы согушун айыптады. Ал кача турган жери жок, камалып калган бейкүнөө адамдар бомбаланып, 20 жылдан ашуун ачык асман алдындагы түрмөгө айланган Газа азыр мүрзөгө айланып, бүтүндөй үй бүлөлөр өлтүрүлүп жаткандыгын айтты. Анджелина Джоли эл аралык коомчулукта палестиналыктардын өлтүрүлүшүн жөн эле карап турганын сындап, Бириккен Улуттар уюмуна эки тарапка тең ого аттууну токтотууну милдеттендирүүгө мүмкүндүк бербеген жана талап кылбаган дүйнө лидерлери Газадагы кылмыштардын шериктештери деп айыптады. 3-ноябрда Reuters агенттиги Израиль армиясы Газа шаарын толугу менен курчап, Хамастын буталарына сокку уруп, согуш уланып жатканын жазды. Анда Хамастын 100дөн ашуун өкүлү, Сахалдин 20дан ашык жоокери каза тапканы айтылат. Буга чейин Израиль Газадагы Жабалия качкындар лагерине абадан сокку уруп, Хамастын 2 командири өлтүрүлгөнүн айтса, Хамас бул чабуулдан 200дөй адам каза таап, 800дөй адам жарат алып, 100дөн ашууну дайынсыз болуп жатканын билдирген. Бириккен Улуттар уюму Адам укуктары боюнча комиссары Израилдин пропорционалдуу эмес соккулары согуш кылмыштарына жакындашы мүмкүн деп эскерткен. 7-октябрда Хамас Израилге сокку урганда 1400 адам набыт болгону кабарланган. Андан кийин Израиль Газага абадан чабуул жасап, бир нече күн мурда жердеги операциясын баштаган.